Жакындаткан. Бизди көрүп турган жалпы кыргыз коому мына Баткенде анчиде Лейлек аркада өтө бир кооптуу иштер болуп өттү. Чек ара чатагы кол салуу сыяктуу. Кудай сактап мана кыргыз өкмөтү жетекчилиги элибиз абалы Кудайдын колдоосу менен дагын да болсо чоң апаттан Кудай сактап калды. Ошого мына бүгүн биз Кудайга шүгүр кайтадан мектебибизге окуучуларыбыз менен келип окушту баштаганыбызга шүгүр кылып, ыраазы кылган жыйын өткөзүп, кээ бир ойлорубузду айтып билдирип коелук дейбиз. Биринчиси, ошол чоң кырсык апаттын чоңоюп кетишиден сактап калган Кудайга шүгүр. Эми калганын мен айтам, менин окуучуларым шуну кайталайт. Өзүнүн үйүнө эшигин ачып күтүп алган Маргүн Дархун сүлүктүү Лейлек элиге бизге жардам колун сунуп, Жети област, Ысык көл таласын арын, Чүй, Жалал Абад, Ош, Баткен, Кадамжай, айныкса Ноокат, ушул Жети областтын, Бишкек шаарынын, Ош шаарынын, Жалал Абад шаарынын элдериге бардык элибиздин атынан, окуучуларыбыздын атынан рахмат, рахмат, рахмат. Туруп, колудан келишинче, каражаты жетишинче өздөрүнү тобокелге салып, саны жетишпесе да, каражаты жетишпесе да өмүрүн тобокелге койгон аскер адамдарыга, милиция адамдарыга, чек арачыларга рахмат, рахмат, рахмат. Андан кийин биздин ушул оор күндөрдө бизди элибизди башкарып, уюштуруп турган айыл өкмөтү, айылдык жаштарыбызга, жергиликтүү бийликке, район, облустун биздин башчыларыбызга дагы рахмат, рахмат, рахмат. Андан кийин мына биздин мына ушул элибиздин бейпилдигини камсыз кылган, ооруган, жарадар болгондорго биринчи медициналык жардамды көрсөткөн шифакерлерге, дарыгерлерге рахмат, рахмат. Мындан ары биз Кудай кааласа мыкты окуп, жакшы чыныгы инсан болуп, Баткенибиздин, Лейлектин, Арканын, Кыргызстандын коопсуздугуну, тынчтыгыны чыңдайбыз. Кудай кааласа чыңдайбыз. Чыңдайбыз, чыңдайбыз, чыңдайбыз. Бизге болгон камкордукка жакшы билим, адамгерчилик менен жооп беребиз. Жооп беребиз, жооп беребиз, жооп беребиз. Оор күндөрү бизден келип кабар алган биздин билим берүү министрибизге Алмаз Бейшеналиев, Ошмунун ректору, Батмунун ректору жана районубуздун жетекчилериге дагы терең ыраазы рахматыбызды айтабыз. Рахмат, рахмат, рахмат. Эл аралык уюмдар, калыс мамлекеттер, күйлүү күчтүү мамлекеттердин бизге үн кошуп, биздин тарабыбызды алган мамлекеттерге, эл аралык уюмдарга биз рахмат, рахмат, рахмат. Швейцарияда, Америкада биздин жердештерибиз, Европа, Япония, Кытай, Россиядагы жердештерибизге бизге жардам колун сунган, моралдык жардам берген эл жердештерибизге рахмат, рахмат, рахмат. Өзгөчө Швейцариядагы Бактыгүлгө рахмат, рахмат,
tinchlik bolsun, amançılık bolsun, yaşlar ömürlүү bolsun deymin. Biz bardığımız İlahim Huday bersin dep aytabız. İlahim tinchlik bolsun. Rahmat, biz yaxşı okup cevap beremiz. Barыңızlarga rahmat.